ата эне эң ыйык деп ойлойм да мен. Ошондой эле бул жаш кыздар, азыр биякта отурган кыздар ошондой эле ата эне болуп, бизди балдарын 9 ай көтөрөт, анан эмне жөнүндө? балдар эмчегин ошондой эмет, оорутуп. Ошого баарын чыдаган ата эне эң ыйык деп ойлойм да. Чоң рахмат. Бул жерде жалаң кыздар күнөөлүү, кыздар эне болосуңар деп айтып жатат бул жакта байке. Ал байке будущий ата болбойбу? Жалаң эле энелер күнөөлүүбү буга? Уруксат да биз деген бүгүн чогулган темабыз биз жана биздин үй бүлөдө турабы. Ошол үй бүлөнүн Эрнис айтып кеткен эле биздин мамилебиз жок болуп атат да 10 саат иштейм, келем үйгө кайра уктайм депчи. 2 саат эле бар деп. Ушул 2 саатты үйдө телевизор көрөбү же газета окуйбу? Ошо ата эненин бала менен мамилеси жок болуп атат да. Мына ушул ток эткен жерди биз таптык. Ушуну деген биз кайра мындай кетирбешибиз керек да. Бизден кетпеш керек ушуну. Ошон үчүн болду ушул немени таптык проблеманы. Ушул проблеманы чечишибиз керек. Калган бүт баар жакшыбыз. Кантип чечебиз ушул проблеманы? Ошону ойлоштурушубуз керек да. Ар кайсыңан кийингенин ойлонбой, чоң рахмат. Сүйөсүң деген ойлонбой. Мен жигитке суроом бар да. Мына мисалы сенин 2 саат убактың калды. 2 саат эми сүйгөн кызыңа барасыңбы же ата энеңе барасыңбы? Биз деген бул деген үй бүлө, мен ата эне катары айттым да. Мен деген иштеп келдим, анан кызың али үй бүлө боло элек да. Боло элек. Мына эми 2 саат свидание калды. Убакыт же свидание баршы, же ата энеңе баршы. Кимизине барасың? Же 1 сааттан. Слишком неме болот атпайбы? Наводящий. Мына алака үзүлдү деп атпайсызбы? Сен тура, мына азыр жакшы айттың да. Чынында жакшы айттың. Мисалы мына 2 саат калат экен, биз ошо алаканы толуктайлы деп, Чоң рахмат. Анан ошо 2 саатыңды эмне кыласың? Мына сен выбор тур да, кызыңа барасыңбы же ата энеңе барасың? Мына ошо 2 саат. Жок, сен бала катары, ата энеңе барасыңбы же кызыңа барасың? Мына сен айтып атам. Мындай болуп калышы мүмкүн да, ата эне деген мен деле ата энени түшүнүшүм керек да. Ал мени багыш үчүн иштеп атат да. Аны келип алып бир нерсе, ата мону айтып бергилечи деп неме кылсам, не всегда айтышым мүмкүн да. Мен аны түшүнүп туруп, мына иштеп келди деп туруп, укташ керек деп туруп, мен аны ойлонуштурушум керек да. Буну ата энеден өзүнөн инициатива чыгыш керек деген. Ата эне мен акыл эсти беришим керек деп. Ушул милдетти ата эне уже билип туруш керек. Ошон үчүн биз деген жаңы коомбуз. Биз деген келечекпиз. Келечекте биз ата эне болобуз. Ошон үчүн бизде ушулардын бүт баары башыбызда бар болуш керек. Бүгүнкү ушул талкууда биз Кыргызстандын жаштарынын келечеги кең экенине биз ишенип отурабыз да. Ушунчалык бир курч ойлор, бир асыл ойлор чыгып атат. Арабыздан биздин кыргыздын кыздарын, асылдай болгон, асылзат болгон кыргыздын кыздарына сыйлап, аларга дайым таазим эткен, ошол эле учурда кыргыздын кыздарын эмес, алардын фигурасын сүйгөн да жигиттерибиз бар экен. Мына ушул жерде мен айткым келет, биз бардыгыбыз келечекте өркүндөтүү үчүн бул мамлекеттин бир ячейкасы, бул үй бүлө деп эсептелет турабы. Ошол үй бүлөбүздү бекемдешибиз керек экен. Азыркы күндө эмне проблема чыгып атат десе, үй бүлөдө деген биз бири-бирибиздин ортобузда мамилебиз начарлап кеткениге, атай менен эненин балдар менен болгон, бир туугандар менен болгон мамилеси начарлап кеткениге да. Мисалы үчүн биз ата энелерин айтпасанга бир туугандардын ортосунда мамилени айтайлы. Эжеси сиңдисин же байке сиңдисин укпайт, бири-бирин укпайт, бири-бирине болгон ызат, сый, урмат деген жок. Мына ушунун айынан биздин кыргыздын үй бүлөлөрү бузулуп атат. Келечекте мисалы үчүн үйлөнгөндөн кийин ал өзүнүн жары менен кетип калат, ата энесине же жардам берет. Кошуласыңарбы ушул жигитке? Балким туура айтты же балким туура эмес айтты. Ушул убакка чейин азыр көп сөздөр айтылды да, бирөө ата энени күнөөлөдү, бирөө жаштар өзүлөрү күнөөлөдү. Ар бир адам өзүнүн общество сыяктуу обществонун жанатан бир 2-3 жолу айтты чоңуз. Общество бул кимден турат? Бул бизден турат. Биз өзүбүз оңолсок, общество оңолот. Жана ошондой эле кыздар балдарга бөлүнбөй, эркек эркекте болуп, кыз кыздай болуп, ал эми убакыт келгенде ата энедей болуп эле жүрө береличи. Саламатсызбы, байке берди го, жаңы эле суроочу, 2 сааттын ичинде болсо сен сүйлөшкөн кызыңа барасыңбы же ата энеңе барасыңбы дегенчи, мен ошол суроого жооп берейин дедим элем. Мен ата энени алмакмын да, биринчиденчи, анткени ата эне болсо бул бештин алдында турат дейт да. Экинчиден болсо, сен болсо азыркы эмне биздин заманда интернет деген бар, сотка деген бар. Девушкаңа соткаңы алып туруп айтып койсоң болот да. Жаным кечирип кой, эртең деле жолуксак болот го. Бүгүн бошой калдым, ата энеме жол. Таарынып калбайбы, таарынып? Мен ата энем бир да жолу сени сабап, же болбосо уруп же мондай кыл деп айткан жок. Ал мен өзүмө эркиндик берген. Бир да жолу мындай туура эмес кылдың, муну мындай кылдың деп катуу урушуп же айткан эмес. Адамдын өзүнүн адам эмесинен нукура өзүнүн дининде болуш керек. Мисалы үчүн мен деле айтпайм, мен жалаң эле мындай политика менен же болбосо иш менен жүрөм деп. Мен деле намаз окуйм, бирок аны деле намаз окуган деле мисалы үчүн окуй турган жерден окуп, кыла турган жерден иш кылам. Мисалы үчүн өзүм деле Турцияга барып келгенде Мензил деген жер бар болчу. Ошол жерде Мухаммед пайгамбардын бул Фатима деген кызынын неберелери бар болчу. Ошону Авлия Аллах деп. Ошол адам айткан.
Адам деген өнүгүш үчүн эки куштун кандай гана эки канаты болсо, адам да ошондой эки канат менен жүрүш керек. Бир канаты ички жүйнөсү, бир канаты болсо бул иши. Сен жалаң гана иш менен жүрсөң, сен эч убакта өнүкпөйсүң. А жалаң гана дин менен эле ички дүйнөңдү айтып эле, жаманчылыктарды айтып эле, өзүң сөз менен иштей берсең, сен каякта өнүгүү болот? Сен эчтеке ишиң жок болсо, эчтекени кылбашчы. Чоң рахмат. Ошон үчүн адам эки канатын бирдей алып жүрүш керек. Чоң рахмат. Деги эле урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, урматтуу жаштар, деги эле азыр биздин бир туугандарыбыздын арасында кандай сый урмат же болбосо башкача айтканда кандай ажырымдар дагы бар. Ушуга силердин көз карашыңар кандай? Макул. Мен ушул жөнүндө дагы пикир айтайын да, мисалы азыр бир эле ата эне эмес, мисалы бир туугандардын арасында да алака аябай начарлап калды. Мисалы бири бирине карамдуу эмес, мындай кайрымдуу эмес, карындаш эмне болуп атат. Мисалы мен көп көрдүм да, кызлар келип анан жардам сурайт да, анан мен айттым, мында сенин бир туугандарың барбы десем, ой карабайт дейт. Жеңем менен эле дейт да, болду дейт. Даже үйүнө карабайт. Ошо агам жеңемдин эле тилинде кирет, болду дейт да. Ошо бизди киргизбейт да, карабайт да, сурабайт дейт да. Ошо сыяктуу эле мисалы мынагу көп жанагы денесин саткан кыздардын да акыбалы ошондой да, эч ким бир туугандар иши да жок, жардам да бербейт экен, карабайт да экен, ошон үчүн көбү ошондой кетет да. Анан ошол жерде да ушундай болот да, биз эркектер өзүбүздүн карындаштарыбызды, өзүбүздүн эжелерибизди ушундай сыйлап алып да. Бир туугандарыбызды. Мисалы бир туугандай эме жок да. Сый урмат жок. Бир эле сый урмат эмес, мындай сезим да жок, сезим да жок. Кошуласыздарбы урматтуу жаштар? Ташбор. Же кошулбайсыздарбы? Кошулбайбыз деген биздин бир кыргызыбыз бар, анда сөзүн угалы. Меримдүүлүк, ташборлук жок да, ташборлук да. Эмне үчүн кандай? Мен Жайнагүл 3-курстун студенти болом. Мен сизге кошулбайм, сиздин айткан сөздөрүңүзгө, себеби мен өзүм үй бүлөмдү эле мисал келтирип кетсем, биз аябай ынтымактуу үй бүлө болобуз, бири бирибизди дайыма колдоп, кандай мен мисалы ушул жерде конкурстар участвовать этсем, алар дайыма мени колдоп, университетиме келип дайыма жүрүшөт. Мен аябай үй бүлөмө сыймыктанам, үй бүлөмдү сүйөм. Анан мындай үй бүлөлөр Кыргызстанда аябай көп деп ойлойм. Анан жаштар деле күнөөлөп жатышат, кыздар жаман, балдар жаман деп. Бирок жаштар, кыргыз жаштары аябай эле жакшы, баары жакшы. Себеби ата энесин сыйлап, ата энем жакшы условияда жашасын, бар болсун деп адамдар жашынан иштеп Россияга кетип атышат. Бизде эгерде ушундай Кыргызстандын негизи эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү боюнча ушундай ынтымактуу жакшы үй бүлөлөр бар экендиги чын болсо, анда эмне үчүн карылар үйү көбөйөт, эмне үчүн таштанды балдар көбөйөт, эмне үчүн жакшы жашагандар көбөйөт? Мен ушул эки суроону койгум келет да. Себепте дагы бир нерсе, эгерде ушул экил биздин бактылуу экенибизди сиздикиндей элдин баардыгы ушундай болсо, анда мындай нерселер жок болот эле да. Мисалы, мен сиздин тегерегиңизде ишенем да, жок дегенде айылдашыңыз, жок дегенде таанышыңыз детдомдо же болбосо ушундай немелерге кеткен деп. Эгер жок болсо, мен статистика боюнча айтып кетет элем, 2000-жылга караганда 2010-жылы детдомдо жашагандар менен карылар үйүндө жашагандардын саны 3 эсеге көбөйүп кеткен да. Чоң рахмат. Бул жактан дагы кечиресиз, мен чоңузга айтып кетейин дедим эле, чиновниктердин аркасынан ондогон тууган келет депчи. Ал туугандар ал чиновниктин ден соолугун сурап коеюн же болбосо ушуну ал чиновниктин аркасынан акча үчүн келген туугандар да, ошону билсеңиз. Ал ошол эки тууганчылык бул сага түшүп турганда жардам берген, көтөрүлүп турганда сен таяк болуп турган, артыңа жөрөк болуп турган туугандар туурабы? Сен чиновниксиң, мага жаңыңан орун берип кой, сен орун басарың кылып кой деген туугандар менин оюмча тууган эмес да, ал чиновниктер. Чоң рахмат. Бир койгон эмес, негизи чынында эле бар да туурабы? Кыргызстанда азыр мурдагыдай эмес тууганчылык. Карабай калган азыр сен тууган, сен бирөө уруп кетсе деле туугаң, кандайсың, болду. Чоң рахмат. Бул жактан дагы саламатсыздарбы? Жана Өзбек ажы айтып кеткен, бир тууган башка бир карындаштарды бир туугандай сыйлашыбыз керек деп айтып өтүп кетти. Аны сиздер туура эмес түшүнүп алыңыздар да. Кандай дегенде, мисалы мен бир кыз менен жүрүшүм керек да. Мен кыз менен девушкам болгондой мен ага кечинде барышым керек. Ал мен барганда анын акеси же брачкасы болот да. Ал мен барган брачкасы же акеси мени жей үрчүдөй жини келет да.
Эми ошол эле сыяктуу бир тууган дегенде өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү гана карындаш эжелерибизди карабай, көчөдө жүргөн башка бир үй бүлөлөрдүн деле кызын өзүбүздүн карындашыбыздай карайлы да. Ошону Кошулгандар жана кошулбагандар, урматтуу жаштар сүйлөсүн. Карылар үйүнө аталарды алып барып коет же апаларды алып барып коет деп атпайсызбы? Бул карылар үйүнө аталар же апалар барып калганда буга деген бул ошолордун баласы, бул эркек бала күнөөлүү болуп эсептелет деп ойлойм. Анткен себеби бул эркек баланын бул аялына сөз өтпөсө, ошон үчүн бул аялынын айткан сөзүнө кошулуп алып, атасын же апасын карылар үйүнө алып барып койгондуктан бул карылар үйүндө биздин азыркы учурда бул карылардын саны көбөйүп калды деген ойдомун да. Чоң рахмат. Ал эгерде кыздары деген башка үй бүлөгө кетип атпайбы? Башка үй бүлөнүн эме ата энесин багып атат да. Мен де чоңузга мен бир эле эме айтып койчу балдар. Ким? Куралбек кечирип койчу. Мен ушул детдом менен карылар үйүнө тийген проблемага аябай эме ушу нааразымын да, туура эмес көп сөздөр кетет. Мисалы детдомдо атай таштанды балдар эмес. Ушинтип айтып абдан оскорблять этесиңер. Баягы мен ушу детдомдо болгондо ушул сөздөрдү уктум да. Телевидениеде силер мода болуп баратат дейт да, детдомго эле асыласыңар деп. Атай энем меники авария болуп өкөттөн өлүп калган дейт да. Мени эч ким таштап кеткен эмес. Мени таштанды катары көрөт деп балдардын нааразычылыгы абдан көп. Ушуну ишенбесеңер барып көргүлө. Чоң рахмат. Ошон үчүн ушуга акырында осторожно кылдаттык мамиле кылалычы. Эми карылардын үйү боюнча дагы биз карылар үйүнө мына ушул университет 5 жылдан бери ар бир карылар күнүндө барабыз. Андан сырткары ушу шорпо берип коелу ушул кары кишилерге деп мына балдар тыйынчылыктабыз, майрамдарда барып деген кой союп, ушу балдар өздөрү мына можеде отурган балдар бар, сорпосун ар бир төшөктө жаткан чалдарга чейин жеткирип барып берип, тамак этин беребиз, кичинекей кусок болсо таратып беребиз. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Мамиле кылгылачы, пожалуйста. Чоң рахмат. Мына ушул биздин аталган окуу жай сыяктуу сиздерге дагы ушундай кайрымдуулуктарды тилеп кетебиз. Мен Куралбек уулу Илгиз, 2 курсунда окуймун. Могул кыз айтып атпайбы, туура эмес айтып атат да, бала эме депчи, күнөөлүү депчи. Бала күнөөлүү эмес, баланы үйлөнөт, үйлөнгөндөн кийин кыз күнөөлүү болот. Негине келин болуп келгенде ата энесин түшүнбөгөндүктөн болот да, мен ойлойм. Бул кыз айтып атат ошол эркектер күнөөлүү депчи. Эркектерди азгырып аткан аялдар күнөө, экөө тең бири күнөөлүү да. Ошону алып барып аткан. Бул жерде же аял күнөөлүү же эркекти күнөөлүү деп ошол кимдер тарбия бербеген ата энеде да күнөөлүү. Бул жерде общий бир күнөөлүүчүлүк бар. Бир гана адамга мындай бир нуктага болбойт да, сен күнөөлүүсүн депчи. Бардыгына күнөөлүү бар. Бизде азыр үй бүлөдө гармония жок болгондуктан ушул проблемалар келип чыгып атат. Үй бүлөдө деген гармония жок да. Чоң рахмат. Мен бир эме айтып койчу, мындай урматтуу туугандар, мындай да, жанагындай биз келип мындай да, баары эле жакшы биздин үйдө, вообще эле проблема жок дегендей болбойлу да. Биз бул теманы эмне көтөрүп атабыз? Бүт Кыргызстанда ушундай проблемалар бар урматтуулар. Карындаштарын карабай койгондор. Вообще кайрымы жок. Мына мен бирөөдү билем да, 7 жылга соттолуп кетти бир кыз. Анан кийин менен келип Дилмүрөктөн кагаз бериңизчи, сизде иштейт деген, мен ушу эмеге чыга алайын дейт. Поселениеге. Анан сурадым да, сенин туугандарың бар белсем, туугандарым бар болчу. 100 000 сом растрата почтада иштеген экен. Бирөөлөр туура эмес жазып отуруп, акчасын алып берген экен, тиги кыз соттотуп. Туугандарың бар белсем, туугандарым бар, бирөө да жардам бербей койду дейт. Жап-жаш кызды соттотуп да 7 жылга. Мен ошондой нерселер бар да бизде. Карабай коюп атат, жардам бербей коюп атат. Өзүнүн туугандарына ошол жөнүндө айтып атам мен. Мына мисалы азыржаң айткан мисал мен жанагы жеңеме эле карап жүрөт деген. Азыр ушундай эркектер бар, аялына кул боло алат, болду, апасын да окпайт, бир туугандарын да карабайт. Ошол жөнүндө жокпу же ушундайлар? Же ондо жеңиңер жокпу? Бар да ушундай. Биз кадам сайын эле көрүп кездешип атпайбы? Чоң рахмат. Деги эле биз ушул баягы азыр бири-бирибизди күнөөлөбөй, ушул жолун чечкенди издейли. Биздин айтып келишим тиги ата эне кетирген катаны биз келечектеги үй бүлө, келечекте ата эне болуп биз кетирбешибиз керек. Азыр баары айтты тура, ушундай проблемалар бар экен, ушундайлар бар экен. Ушуларды биз мээштесе кетирбели. Анан экинчиден, чоңуз уруксатпы сизди? Сиз биринчиден тиги чытап кетишти, анан тигинтикинчи деп өлү айтып келди, анан экинчиден өзүң сөзүңүз менен жабылып калдыңыз да. Чиновник болдук деп туугандар тартып акча үчүн эмес. Бул биринчиден ойлоп көрсөң, жиндик иште эле мээсине жетет. Тууганчылык деп коет муну. Чоң рахмат, урматтуу замандаштар. Биз азыр жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Андыктан
кыска нуска кайталабай тоо котер жерин айталы 30 секундтан. Эгер бизде тууганчылык ушунчалык жакшы болсо, кыргыз бомуждар каяктан пайда болуп атат? Ошо эмне үчүн тууганчылыгыбыз бар экен, ошо карап сактап калбайбыз? Алар бомуш аракет болуп, мусорка терип жүрөт. Ошого эмнеге арданбайбыз? Тууганчылыгыбыз бар болуп турат. Кыргыз биздин тууганыбызбы? Чоң жейт аз кечиресиздер. Бул жерде эми кыздар күнөөлүү деп бул жерде айтып кеттик, эми катуу тийсе кечирип кала, бирок чындык сөз темир тешет деп коет эмеспи? Кичине ошол да жетти да. Эми бир нерсе айтып коелу, эми бул жерден кыздар эми мынтип айткан себебибиз кийинки менин деле карындаштарым бар. Сиздердин деле карындаштарыңыздар бар. Ошолор угуп кичине тарбиячылык жаңына эметсемби дегенде мына оңолсокпу деген, ошондон үй бүлө кичине оңолобу деген эме менен айтып атабыз да. Ошол. Ата кыргыз кыздарына жетпейт чын эле. Чоң рахмат. Тоо котер жерин жыйынтыктоо. Жыйынтыктоо сөзүмдү сүйлөп койсом. Мен жана менин үй бүлөм деген темада. Жок, ошол эле темада. Эме болот да. Келечек жаштардыкы да, биз келечек биздин колубузда да. Эми бул жакта жана жакшы сөз сүйлөп кетти, социализм кетти, жаңы жашоо башталды депчи. Жаңы жашоо менен 20 жыл жашадык, 20 жылдын жүзү болду. Бирок ошонун негизинде бүгүнкү күндө кыргыздын 3 жыл оруктаса түшүнө кирбей турган проституткалар чыкты да. Жаңылбас жак, майтарылбас туяк болбойт дейт. Балким биз может системабызды туура эмес тандап алгандырбыз. Чоң рахмат. Аягында айтып кетейин дедим эле. Ошо биз жаштар ата энебизди сыйласак, анан мындай кыз эркектер бири-бирибизди сыйласак, жакшы бир үй бүлөлөр курулат деп ишенем. Чоң рахмат. Бул карсы бардын үйдүн ырысы бар дейт. Албетте биздин чоң ата, чоң энелерибиз биз менен чогуу жашаса, үй бүлөдө уруш талаш азыраак болмок да. Силерге аң сезимди эч ким Кудай асмандан силерге жиберип койгон жери жок. Силерге ата энеңер берди ошол аң сезимди. Ошол аң сезимдерди, ошол тарбияны силер туура колдонуп кете турган адам болушуңар керек. Эгерде жаман айтса, ошонусун жаманын силер колдонбошуңар керек. Туура ошону айтам. Биз үй бүлө жөнүндө жанатан бери сүйлөп атабыз. Биз ушул жерде чогулуп баарыбыз айтып аткан сөзүбүздү биздин Кыргызстандын жаштары көрүп, ушул кичине болсун да, бир 10% болсун да өзүнүн мээне тутуп калат деген ишенимдемин. Мындай деген сөз бар да, аял жакшы, эр жакшы, бетте келүү бел жакшы деген. Аял болбосо, аял менен эркек болбосо үй бүлө болбойт. Баары бир аял менен үй бүлө экөө бир мындай байланыш болуш керек. Кичинекей мамлекет болгон үй бүлө куруп, ошол үй бүлөбүз менен бактылуу, жакшы тарбияларды бере турган жаштардан бололу демекчимин. Ата эненин сөзүн угалы туугандар, анткени алар турмуш жолун басып өткөн, чектелген жерден чектелели. Кээ бир маселелерде ата энелер үчүн эле Советский Союзда өскөн, чектей берет. Чектелбеген жерде чектелбешибиз керек деп ойлойм да. Чоң рахмат. Бирок сыйлашыбыз керек. Чоң рахмат, урматтуу замандаштар, биз көп нерсени айттык, көп нерсени сындадык, сырдаштык, сүйлөштүк. Деги эле бүгүн биздин конокторубуз Нарынкүл эже менен Өзбек ажыга ушул жыйынтыктоо сөзүн берели. Могуреки талаш татыштан мен ушундай ойго келдим. Биз жаштар балдардан айланыш керек деп ойлойм да, жаштардан. Себеби акыл асыл таштан, акыл жаштан дейт. Мен ушул 30 жылдан бери жаш балдар менен иштеп келатам. Мен ушул жаш балдарга таам берем. Себеби бул балдардан көп жакшы нерселер чыгат, жана ушулар көп туура нерсени ушулар көрөгөчтүк кылат да, жана булар жүрөктөр өрт болот дагы, дайыма алдыда жүрө турган биздин кыргыздын жигиттери ушул жигиттер деп ойлойм. Ошондуктан азыр боно ушу залыбызда отурган балдардын баардыгы тең эле азыр өзү кол көтөргөндү көрдүк. Баардыгы тең ата энесин сыйлайт. Мына жакшы макал лакаптар айтылды. Кызга 40 үйдөн тыюу, алтын баштуу аялдан бака баштуу эркек өлдү, эркектерибиз да чыгышты, эркектерди сыйлаш керек деп. Карысы бар, нырысы бар деген